Ko'msunda ko'rsatdim. Бул колунан жабыркаган жаранга медицина кызматкерлери келгенге чейин алгачкы жардам көрсөтүлдү. Мындай алгачкы жардамды туура көрсөтүү ыкмаларын ар дайым Кызылай коомунун кызматкерлери облус тургундарына үйрөтүп келет. Анткени кырсыктан жабыркаган жарандардын өмүрүн сактоо үчүн алгачкы жардам көрсөтүү маанилүү. Жашоо болгондон кийин ар кандай ситуациялар болуп кетет. Ошол убакта биринчи алгачкы жардам көрсөтүүгө бул эң чоң мүмкүнчүлүк үйрөнүп алуучу. Бул иш чарага катышып жүргөнүм 6 айдын жүзү болду. Бүгүн ошо кан токтотуу боюнча алгачкы жардам көрсөтүүгө аракет кылдым. Кызылай коому 8 жылдан бери Талас облусундагы өзгөчө кооптуу абал жараткан айылдардын тургундарына ар тараптан жардам берүү менен кырсык катталган малда элге туура жардам көрсөтүү боюнча семинар тренингтерди өткөрүп турат. 23-24 ноябрь күндөрү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча атайын машыгууларды өткөрдү. Негизги максаты ушу долбоордун айылдарда, жамааттарда ушу командаларды түзүү, окутуу, анан жана ЧС болгондо ошо реагировать эте турган командалар. Биз ушу командаларды полностью ушу оснащать эткенбиз, шаймандар менен алып берип, ушу жыл сайын ушу симуляциялык учениялар жүрүп келет. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча өткөн машыгуу маалында Талас облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгындагы суучулдарга атайын керектүү жабдыктарды тапшырды. Анткени сууга чөккөн жарандардын өмүрүн сактоо максатында мындай керектүү формаларга арубак суучулдар муктаж болуп келген. 6 жилет бизге ыйгарып атат. 6 жилет анан сактоочу баллон бар. Ал биздин жумушта аябай керектүү нерсе. Анткени өздөрү билгенде бизде Кара Бура районунда суу сактагыч бар чоң. Анан МЧС тараптан ушу лодкабыз бар. Ошого керектүүлүчү шайман бизге азыркы учурда 6 жилет, анан кийин ошо баллон керектүүлүчү болчу да. Иш чаранын соңунда машыгууга келген ар бир айыл өкмөттүн кызматкерлерине Кызылай коому тарабынан керектүү жабдыктар берилди. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талаш шаары.